Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 11 апрель 2025 жыл. Мен Ажигит Султанбек Рашидович. 9 мартта мен сиздерге видео кайрылуумда сот системасын капкандары жөнүндө өзүмдүн мисалымдын негизинде сиздерге айтып бердим эле. Азыр эми бүгүн ошону улантысы кылып, сот системасын капкандарына түшүрүү механизмдери жөнүндө мен сиздерге айтып, сиздер менен тажрыйбам менен бөлүшүп кеткенди чечтим. Эң кызыгы, урматтуу мекендештер, сот системасын капкандарына түшүрүү механизмдери бул уудун иреттерине сыяктуу эле экен. Жанагы ууга чыккан адамдар жаныбарларды коркутуп, үркүтүп, кууп, капкандар жака кууп, анан капканга түшүргөндөй эле бул жерде дагы биздин жарандарды мамлекеттик органдар өзүнчө же болбосо биргелешип туруп эле коркутуп, үркүтүп, кууп, анан кийин ошол сот системанын капкандарына түшүрүп алып, укуктарынан ажыратып, экинчи арызданбай турган кылып коюшат экен. Өзүңөргө белгилүү, 28 мартта БШК мыйзамсыз чечим чыгарып, мени депутаттык мандатымдан ажыраткандарды силер жакшы билесиңер, силерге жакшы маалым. Ошол токтомду, мына могу токтом, ошол БШК чыгарган токтом бул, могу жерде, мунун акыры токтом кылат деген жерин көргөзүп атам силерге. Ошондо 21-жылы өздөрүнүн чыгарган токтомуну БШК ошол чечим менен 28 марттын 2025 жылдын токтому менен бир катар өзүнүн 21-жылы чыгарган токтомунун жокко чыгарып атышаттар. Биринчиси бул мени депутатка талапкер катталган чечимди жокко чыгарып ататтар. Экинчиси Иман Нуру партиясынын списогунда мен депутат болгон жөнүндө токтомду жокко чыгарып атышаттар. Андан тышкары ошол 21-жылы мен Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган жөнүндө токтомдон жокко чыгарып атышаттар. Ал эми акырында токтом кылып жатканда, ошонун эле катарында даже менин удостоверениямды жокко чыгарыш жөнүндө булар токтомдун акырында чыгарган, бирок эң негизги өтө маанилүү пунктуну өткөрүп берген. Себеби деген, бул токтомдор, БШКнын токтому административдик акт болуп эсептелет. Ошондуктан ал мыйзамда бул административ актта кандай нерселер, кандай иретинде эмнелер болуш керек экени так жазылган. Ошол жерде актылардын ошол мыйзамдын талабына ылайык акырында бүт баарын токтомдун жанагы эмелерин чыгаргандан кийин, чечимдерине жазгандан кийин, эң акыркы пункту менен жабырлануучу эгер ушул токтом менен макул болбосо, анда ал киши мындай ирети менен бул токтомду үстүнөн арызданса болот деген ошол нерсени жазып кетишкен. Кандай иретте, качан, кандай мөөнөттө, каяка арызданса болот деген ошону жазып кетишкен эле. Ошонун эле ичинде булар биринчи кезекте мага түшүндүрүп айтыш керек эле, что менин укугум эгер бул токтом менен макул болбосом, мен биринчи кезекте БШКнын өзүнө кайрадан эле арыз жазып, сотко чейин териштирүүдү жүргүзүүгө менин укугум бар экенин, анан даже милдеттүү экенимди булар мага түшүндүрүш керек эле. Ошол бир айдын ичинде ошол нерсени сиз жасашыңыз керек деп мага түшүндүрүш керек эле. Анан кийин ошол сотко чейинки териштирүү эгер жыйынтыгы болбосо, анда мен макул болбосом, андан ары мен сотко
арызым менен кайрылганга толук мен укуктуу болом. Бирок булар муну жазбайт, мени эскертпейт. Андан тышкары Шайназаров баягы жыйынды бүтүрүп атканда акырында мени адаштырып, түздөн түз эле сотко кайрыла берсеңиз болот, эгер бул токтом менен макул болбосоңуз деген сөз менен мени адаштырат. Ошондон мен ошол эле күнү 28 мартта Бишкек шаарынын административ сотуна БШКнын чечиминин үстүнөн арыз жазып сотко бергенмин. Бирок Бишкек шаарынын административ соту менин 2 жолу жазган арызымды бир жума созуп, 7 күн созуп, 28-ден 4 апрелге чейин созуп, мен арыздарымды четке кагып аткан. Бирок мен 3 жолу уже 3 апрелде арызымды жазганда, алар негедир ошол замат эле кабыл алып, анан 23 апрелге биринчи соттун отуруму болушуну мага маалымдаган. Мен ошондо эмнеге бир жумадан бери менин арызымды кабыл албай аткан сот, бирок бир замат эле 3 арызымды кабыл алып, анан 23 апрелге даже сот отурумуну сразу дайындалганым мен үчүн шек болуп калды дагы. Мен дагы бир жолу мыйзамдарды жакшылап карап туруп, мен ошол арызымды кайра мага кайтарып бергиле деп арыз жазып, кайтарып алганга аргасыз болгом. Бирок Ахметова деген сот мага кайтарып бербейбиз, себебин уже сиздин арызыңызды кабыл алып койдук. Аны 23 апрелде карайбыз. Анан кийин 23 апрелде ошол жерде анан кийин сиздин жанагы арызымды кайтарып бер деген арызыңызды бирге карайбыз деген ошондой шарт менен мага арызымды кайтарып бергенге баш тарттылар. Бул мыйзамсыз, себеби деген мыйзамдын чегинде, мыйзамда мындай деп жазылып турат. Эгер, заявитель, арыз берген киши мен арызымды кайтарып бер деп эгер сотко кайрылган болсо, ошол замат ал арызыны кайтарып берип, сот караштырууну токтотуш керек ал киши, сот. Бирок ашыга карабай булар жанагындай шылтоо менен 23 апрелде гана төрөккө карайбыз деп ошентип баш тартышат. Мен ага макул болбой, ал Ахметованын үстүнөн ошол административ соттун төрагасы Эшалиевке Ахметовдун үстүнөн арыз жазып, ал кишиге дагы менин арызымды кайтарып бергиле. Себеби деген мен эгер 28 апрелге чейин арызымды кайтарып алып, БШКга кайрадан арыз жазып, сотко чейинки териштирүүлөрдү жүргүзүп келбесем, 28 апрелден кийин мен эч кандай ал БШКнын мыйзамсыз токтомуна арыз бере турган укугумдан айрылат экенмин. Ошондуктан мага кайтарып бериңиздер деп арыз жазып киргенимде, ал жанагы Ахметова деген соттун көзүнчө бул Ахметованын айткан сөздөрү тууру, мыйзамдуу деп одоно мен укуктарымды бузуп, мыйзамдарды бузуп, Эшалиевден баш тартып, анан кийин биз бул туура эмес, мыйзамсыз дегенибизде, каяка барсаңар ошол жака баргыла деген мааниде сөздү айтып, бизди кабинетинен кууп чыккан болчу. Биз ошону менен чыгып, эми каяка арыздансак болот деп ойлонуп жүргөнүбүздө 1-2 сааттан кийин өздөрү кайра чалып мага, бүгүн эле мен өзүмө чалып, ушундай жанагы сиздин арызыңыз боюнча бүгүн саат 15:30да сот отурумуну азыр биз пландатыштырдык. Ошол сотко келип катышып бериңиздер, сиздин арызыңыздарды жана биринчи жазган, экинчи жазган, биз кабыл алган арызыңыздарды, анан кийин акыркы жолу жазган арызыңыздарды карайбыз деп
мындайча айтканда ошону билдирет. Биз макул болуп 15:30 кайра келгенибизде ошол жерде булар экинчи арызым боюнча ишти караштырганга аракет кылганда биз өзүбүздүн ходатайствобуз менен айттык, бизге караштырыштын кереги жок, бул биздин арызыбызды кайтарып бергиле, биз БШК менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүп туруп, жанагы 28-апрелге чейин биздин мөөнөтүбүз өтүп кеткиче ошол кайра сотко чейин териштирүүдү жүргүзүп, анан кайра эгер ал жерде чечилбесе биздин маселебиз, биз кайрадан сиздерге анда кайрылабыз деп ошентип ходатайство бергенден кийин анан эмнегедир бизге биздин экинчи арызыбызды кабыл алып, бизге материалдардын бардыгын кайтарып берди. Мен деген бул нерсени эмне дегем келет, бул жерде жанагы мунун бардыгын сиздер төмөнкүдөгү видеобузду көрүп өзүңүздөр баасына берсеңиздер болот. Саламатсызбы? Кандайсыз? Пойдем садитесь. Каерде отурасыз? Мен азыр бул жерде одоно бузулуп атат менин эмем. Ошондуктан биз азыр сиздердин бүт барды законный кылып аткан болсоңуздар, ошонун баарын айтып коюңуздар, и все. Башка эчтеке керек эмес. Одоно менин укуктарым бузулуп атат. Өзүңүз жакшы билесиз, биз кече мурда күнү заявление жаздым, менин арызымды кайтарып бергиле деп. Досудебный разбирательство көргөнгө деп арыз жазып берген. Ошонун негизинде сиздин судьяңыз Ахметов айтып атат, мен сизге кайтарып бере албайм, аны только 23-апрелде соттун процессинде только чечилет деп. Бул жалган. Законда башкача жазылып турат. Мына канчанчы статья эле? Часть 1, пункт 13. Ошондо конкретно айтып бер. По заявлению истца принимает определение о возвращении поданного иска в порядке подготовки дела к судебному разбирательству судья. После того, даже как уже назначен день, время и место предварительного судебного заседания. Вот пункт 13. Вы уже второй раз пишем сегодня 2 заявления, чтобы нам возвратили поданный нами административный иск для прохождения обязательной процедуры досудебного порядка разрешения спора, пока такая возможность не утрачена. Асис Маратович, вы же знаете, что потом судья 23-го она первое заседание, второе заседание там 29-го и 29-го уже возможность такая будет утрачена. И потом судья, это классический пример, это классика жанра, да? Отказать в принятии иска в связи с тем, что истцом не соблюден установленный законом досудебный порядок. Хотя судья, если бы она руководствовалась бы статьей, как она называется, задача административного судопроизводства, да, справедливо, беспристрастно и своевременно, 6 статей административно-процессуального кодекса, 6 статей, да, обязывают ее выяснить, соблюден ли установленный законом досудебный порядок разрешения спора. Вы наизусть знаете АПК, вы каждый день руководствуетесь только им. Я не буду вам сейчас здесь, вы лучше меня знаете, вы в 100 раз лучше меня профессионалы, да? Пожалуйста, вы не нарушайте наши права. Но мы же только хотим в соответствии с АПК потом принести вам и решение ЦИКа по нашей досудебной жалобе, и все. Больше ничего. Да, анан бул жерде мына мен уже досудебный порядок жалобамды БШКга бердим. Вот. Алар муну прием кылып регистрация кылды. Ошондуктан сиздер азыр ага жанагы определенияны чыгарып бербегениңиздер, булар бул одоно менин укугумду бузуу, бул конституцияны АПКны дагы бүт бар жок бузуп атасыздар. Ошондуктан мен сиздерден мындай эле азырынча мирный эле жол менен мага кайтарып бергиле деп атам.
мен жалобамды кайтарып бергиле. Аны бул эмени өткөргөндөн кийин анан кайра келип жалоба берем. Арызымды кийин берем. До судебный разбирательстводан өткөргөндөн кийин. Ошондо мен сиздерге азыр жөн эле менин укугумду бузбагыла, мыйзамды бузбагыла деп эле келип атам азыр. Анан кийин бул силердин судьянын бул милдети. Мага не то, что мага бербешке, мага алдын алып туруп эле түшүндүрүп, ушундай судебный разбирательстводан өткөн эмес экенсиңер, ошондуктан мен сизге кайтарып атам деп определение чыгарып мага түшүндүрүп, барып судебный порядокты өткөрүп келгиле деп беришиңиздер керек эле. А сиздер болсо мага умышленно жолумду тосуп берип атасыздар. Бодоно, аябай бодоно законду бузуп атасыздар азыр. Этот порядок очень важен, потому что вы, ал жакта мен я еще буду доказывать, что, во-первых, Ташиевдин өзүнүн ВШК кайрылган мыйзамдуу эмес, потому что он не имел права, у него нет таких полномочий. Такие полномочия только у судьи. Он сейчас узурпировал полномочия судьи. А БШК это незаконное обращение, представление, незаконный караштырып, незаконный токном чыгарып ататтар. Ошондуктан ал Ташиев жасаган кылмыштын БШК шериктеши болуп атат, соучастник болуп атат. Азыр эми силер берги келип, силер да соучастник болуп атасыңар. Ошол незаконный БШК чыгарган токтомду күчүндө калтырып коелу деген максатты коюп шериктеш болуп атасыңар. Андан тышкары мени ушул кайрадан БШКнын токтомунун үстүнө арыздана турган укугумду срогуну өткөрүп жиберип, мынандай шылтоолор менен, формальный шылтоолор менен менин укугумду бузуп атасыңар. Кайра обращаться эткен менин укугумду ажыратып койгонго аракет кылып атасыңар. И муну дагы болгондо да умышленный кылып атасыңар. Одоно азыр законду бузуп атасыңар. Өзүңөр менин укугумду коргоонун ордуна силер мага тоскоолдук кылып, менин укугумду бузуп, жанагы менин кайрадан ошол БШКнын мыйзамсыз токтомуну сотко бере турган укуктан азыр ажыратканга аракет кылып атасыңар. Умышленный. И болгондо да азыр мени, я еще не лишен статуса депутата, потому что именно БШКнын решениясы они незаконные. Силер действующий депутат ушундай кылып аткандан кийин жөнөкөй адамдарды силер жөн эле жер менен аралаштырып таштайсыңарбы? Ошондуктан мен сиздерден талап кылам. Мен уже бир жолу уже прочтеттим, сурандым силерден заявление. Азыр экинчи заявлениени бердим. Биринчиси Ахметова мага отказ берген, сиздин атыңызга Ахметованын үстүнөн мен заявлениемди бердим. Экинчиси дагы бир жолу кайрылып атам. Обосновать этип, мага кайтарып бергиле деп. Ушуга эмне дейсиңер? Эмне маселеде болуп атат? Сиздер өзүңүз кайрылдыңыз. Кабыл алып кой деп бул жерде 2 рет келдиңиз. Туурабы? Туура эмеспи? Жок. Маселени сиз айтыңыз. Жок. Сиздер бул жерде азыр мен жөнөкөй эле жараммын. Жарам болсоңуз, токтоп туруңуз. Соттун алдында бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Сиздин ишти доңарыңызды карабаганга. Жок, анда жок. Я кабыл алды өндүрүшкө. Туурабы? Эгер сиздер кааласаңыздар, досудебныйды мына, ал соттун аныктамасыз эле арыз берген укугуңар бар экен. Арызды бердиңиз, кабыл алышты. Жок, ал жерде только всего айтып койчу. Вы самый профессиональный суд в смысле избирательных споров, потому что цель находится это ваша подсудность. В конституционном Погромче говори. В конституционном законе о Центральной комиссии по выборам написано, статья 8, часть 13. Решение ЦИКа, противоречащие Конституции, законам, либо принятые с превышением полномочий, подлежат отмене ЦИКом, либо в судебном порядке. Вот, статья 8 предусматривает досудебный порядок разрешения спора. Я не собираюсь вступать в полемику. Судья принял производство. Иск находится, вы заявление оставили. Судья рассмотрит и примет. Александр Анатольевич, я с вами я вам просто вот докладываю. Смотрите, просто послушайте, пожалуйста. Вот смотрите. Подождите, я вам должен сказать. Азермен, видите, вы... Нет, никакого давления. Я с вас требую, чтобы вы соблюдали закон. Вот, вы соблюдали. Вот, тартевер был кишин, тартевер ушуна.
Я вам еще раз говорю, вы нарушаете закон. Вы нарушаете закон. Вы не имеете права трогать ее. Не трогайте ее. Азыр мына бул жерде азыр одоно бузуп, азыр эми жанагы одоно бузбай, могу биздин укугубузду коргошуңар керек. Бизге заявление кайтарып бер десек, жок, кайтарып бербейбиз деп. Азыр мына бүт бардыгын биз жасадык, биз законный кылып атабыз деп. Одоно бузуп атат. Председатель өзү баш болуп одоно бузуп атат законду. Мен ошону айтып койгум келет. Дагы бир жолу айтып коюңуз, бербейбиз деп. Бербейбиз деп айтып коюңуз, жалобаны эме кылдык. Все отлично, отлично, отлично. Отлично деген бул механизмдерди башынан эле мына БШКнын мыйзамсыз чыгарган токтомуну кийин сот аркылуу териштирбей турган кылып мени укугумдан ажыратыш максатында башында эле биринчиден жанагы менин укуктарымды кандай иретте мен үстүнөн аны арызданышым керектин жаздырбай анан кийин мени адаштырып түздөн түз сотко кайрылгыла деп айткандан кийин сотко келгенден кийин сот 2 ай бир жума вакытты созуп кабыл албай анан кийин резко кабыл алып анан 23 апрелге сот отурумуну дайындап анан кийин эгер мен ушундай эле темп менен кете бере турган болсом 23 апрелде биринчи сотун өткөрүлмүш болуп туруп, формально өткөрүп туруп, анан экинчи отурумду мисалы 29 же 30 апрелге коюп туруп, анан ошол жерде сиз жанагы сотко чейинки териштирүүнү жүргүзбөпсүз деп туруп, ошонун негизинде мага арызымды кайтарып, сот аркылуу карабай койсо, ошону мен андан кийин жанагы мыйзамсыз чыккан БШКнын токтомуну мен уже толугу менен эле ошону сотко кайрылып арызданыштын укугумдан толугу менен айрылып калат экенмин да. Ошону мен анан кийин ал мыйзамсыз токтом ушинтип күчкө кирип менин мандатымдан толугу менен ажырап калышым ыктымал экен. Ошондуктан азыр биз эми кайтарып алдык арызыбызды. Андан кийин БШКга биз арызыбызды жаздык. 2 күн болуп калды. Арызыбызды жазып, сотко чейинки териштирүүнү баштайлы деп, алар биздин арызыбызды азырынча регистрация кабыл алды. Жообуну азырынча бере элек. Күтүп туралы, көрөбүз кандай болот экенин.